Көкташ айылына жакын 4 көчө участогунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстан менен Кыргыз тараптын расмий жолугушуусу 3-чү жолу 29 январда уланды. Эки өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын башчылары абалды курчутпай кармап туруу, буга чейинки жетишилген макулдашууларды кынтыксыз аткарууга алуу жана эки тараптуу чек араларды тактоо боюнча комиссиянын ишин жандандырууну келишти. Кол алышып чечиштик, эч кандай протоколго кол коюлган жок, документтерге кол коюлган жок, бирок кол алуу негизинде сөздүн негизинде бири-бирибизге уадалаштык. Мамлекеттик делимитация, демаркациялоо комиссиясынын иши мындан 2 ай алдын токтоп калган болчу. Ошонун ишини тез аранын ичинде кайрадан баштоону чечтик. Ал маселе мына биздин Кулунду максат айылдарына жакын жерде, ошол жерге чейин жумуш топ каралып келип, ошол жерге келгенде каралбай токтоп калган болчу. Ушул маселени ушу 1 аптанын ичинде кайрадан баштай турган болдук, тез аранын ичинде. Бул бир. Эгерде ошол жерде жумушчу топ кандайдыр бир спор кылып, же болбосо кандайдыр бир чече албай турган маселе боло турган болсо, аны биз ошол экөөбүз кайрадан жолугуп чече турган болдук. Экинчи маселе, биз мамлекеттердин арасындагы чек араларды маселелерин, проблемаларын чечмейинче бул конфликттер токтобой тургандыгын белгиледик. Бул конфликт мына кечээки болгон конфликт токтоп калса, эртең дагы башка жактан чыгышы мүмкүн. Дагы бир башка бир жерден чыгышы мүмкүн. Ошондуктан негизинен чечим кабыл алдык. Биз ушу эки мамлекеттин ортосундагы делимитация жана демаркациялоо иштерини тездетип, ошолорду мамлекеттик деңгээлде тезирээк чечүү маселесин колго ала турган болдук. Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Саймумин Ятимов кыргыз-тажик чек арасын аныктоодо мурда кол коюлган документтердин негизинде иш алып баруу маанилүү экенин, эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен маселелерди чечүү зарылдыгын белгилеп, 2021 жылдын 1-майында кабыл алынган эки тараптуу номер 39 протоколду эске салды. Номер 39 протокол бул Тажикстандын Ворух анклавына Аксай айыл аймагынан калктуу конушун аралабай өткөн жолду куруу маселеси. Бул жолдун макамы азырынча аныктала элек. Атайын комиссия кандай чечсе, мамлекеттик деңгээлде берилген макамга ылайык иш жүрмөй болду. Ворукка кеткен жол бүгүнкү күндө Аксай айылынын арасы менен өтөт. Ошогон жаңы жол салып. Жанагы андан кийин Аксай айылынын ортосуна өтөт, андан кийин мына Бакай конуш тарабынан өтө турган жол салынган да мурдачы. Бирок ал жактагын азыркы күндө адамдарга үй салып берип, ал жактагын керектүү болбой калды. Ошондуктан баары бир ал жерде 40 000 адам жашагандан кийин аларга биз кайсыл бир деңгээлде жолду бергенге милдеттүү болобуз. Жана ошол Варукка кете турган жолдун статусун мамлекеттик статус менен, мамлекеттик келишим менен аныктоо боюнча 39 протоколдо жазылган. Ошондуктан ушуну мына тез аранын ичинде ошол жолдун статусу кандай болот, ал жол кимдики болот, ким курат, кандай болот, ушунун баардыгын мамлекеттик мындай бир соглашение негизинде аныкталат да. Ушул боюнча мына мамлекеттик комиссия дагы иштейт. Мен ойлойм, тез аранын ичинде биз ушуну чечишибиз керек. Айрыкча бул жерде Тышкы иштер министрлигинин жумушу зор болот. Ошол маселени эртерээк жумушту аткарып берсе, андан кийин ошол жолдун статусу аныкталгандан кийин жолду салуу маселелери каралат. Чек арадагы кырдаалдан улам Кыргызстандын айылдарынан 11 000ден ашуун тургун эвакуацияланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алардын 10.400дөн ашыгы коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 650дөй адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылганын билдирген. Коопсуз жайга чыгарылгандардын бир тобу 29 январда үйлөрүнө кайта баштаса, бир тобу коопсуздукка кепилдик болгондо барышаарын, ага чейин кооптонуу бар экенин айтышууда. Куралдуу жаңжалда жабыркаган аймактагы чыгымдарды эсептөө, калыбына келтирүү үчүн райондук деңгээлде жумушчу топ иштеп жатат. Бүгүнкү күндө жалпысынан районубуз боюнча коомдук саясий абал туруктуу, анын ичинде куралдуу кагылышуу болгон аймактарда дагы бүгүнкү күндө коомдук саясий абал туруктуу. Ал жерде кадимкидей турмуш тиричилик жүрүп атат, коомдук тартип коргоо органдарынын көзөмөлүндө. Жабыркагандар боюнча атайын комиссия түзүлүп, ордунда иштеп атат. Бүгүн
кечке иштеп жыйынтыгын чыгарышат. Кечке Кудай буйрса бизге канча чыгым болду, канча жабыркады бардыгы так даана болот. Алдын ала алынган маалымат боюнча турак жайлардан жабыркаган жок. 2 мал сарай жабыркады, 2 автоунаа жабыркады, ушундай эле. Негизинен турак жайга жабыр тартылган жок да турак жайлар. Чек ара айылдарынын тургундары болсо эки тараптуу улам өтүп жаткан жолугушуулар келишимдерден кийинки убадалардан чек аранын чырынан чарчаганын айтышат. Айрыкча кыш чилдеде качып босуп жашоо оор экен. Ыйгарым укуктуу бийлик өкүлдөрү кандай болсо да чек арадагы талаштуу маселени тездетип чечип беришсе деген эле суранычтары бар. Таштар биз жакка эле аткылап аткан кечке. Мынакта милимоттор атыш болгон, танкалар келген Таштеркиде. Коңшуларыбыздын уйлары канчалары мынакта күйүп калган азыр көрүп келдиңер өзүңөр да. Ошо кеч бүт семьялар алып чыгып кеткенбиз. Ошо чоңдор чечип берсе жакшы болот. Төрт көчө бул бири кыргыздыкы, бири прикросток да, бири биздики главный. Ошол чечимсиз ошол нерсечи. Же ал бербейт, же биз бербейбиз да. Ошонун артынан да уруш көп чыгат, суунун артынан да көп чыгат. Башка айла суу жок, ошол бул жактан барат бизден. 27 январда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында эки тараптын куралдуу жаңжалы орун алып, Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасаган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Атышуудан жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаган. Тажикстандын Ховар мамлекеттик агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын айтып чыкты. Окуядан кийин эки тараптын ички иштер министрлиги макулдашып, чыңалуу бар аймактарда милициянын биргелешкен патрулун уюштуруп, чектеш айылдарда ички коопсуздукту чогуу көзөмөлдөп жатышат. 28 январдагы эки тараптын расмий жолугушуусунан кийин куралдуу жаңжал орун алган айылдарга кошумча тартылган куралдуу күчтөр артка чыгарылды. Жеңиш Айдаров, Давран Егамбердиев, Азаттык, Баткен.